улунуук, тигинуук, андай мындай деп. Мен неге угам эгер туура эмес айтып атса? 2 минут жаз, 5 минут эмес, 2 минут неге айтам? Мындай да. Просто бир нерсе туура эмес болуп атканда, туура эмес деп айтканга аз адамдын духу жетет. Кыргызстанда ошондой тилекке каршы бизде айтылат улунуук, тигинуук, андай мындай деп. Мен неге угам эгер туура эмес айтып атса? Силерге туура эмес маалымат таратылды азыр. Ал мурун болчу депутат барып мектеп салып бергиле, жол салып бергиле деп көтөргөн. Азыр силердин көзүңөр ачык өзүңөрдүн. Интернетиңер бар. Кайерге эмне салып атат баарын билесиңер. Ал өткөн бай депутат барып суранып, анан өкмөттү коркутуп, анан кийин тиги мага салып бербесең мен сени бюджетиңди кармап бербейм, андай мындай деген. Өткөн ал. Азыр Садыр Нуркожоевич келип туруп, мына могу жерде кандай жумуштар болуп атканын өзүңөр көзүңөр менен көрүп атасыңар. Мен айтып атам го, шайлоого командасыңарды бирөөгөр башка бул кандидаттар ээрчип бергенсиңер, мага разницасы жок. Бирок. Мында акты ак деп туруп, караны кара дегенге көнүшүбүз керекпиз. Азыр андайдын кереги жок. Мурункудай жашоо эмес, барып депутат барып, тияк барып мектеп салдырып, андай мындай. Депутат конкретно өзүнүн жумушун кылсын. Рахмат. Салам тугандар, мен сүйлөбөсөм болбойт. Толук мындай угуп турсаңыздар түшүнөсүздөр. Мынагу шайлоо келип калды. 90 депутат, айрым депутаттары кайра талапкерин кое баштаптыр. Эски депутаттарга айтамын да, 5 жыл отурдуңар да. 5 жылдын ичинде эмне кылдыңар? Мындай билбейм, мындай эч нерсе кылбадыңар да. Же элди араладыңарбы? Элди кыдырдыңарбы? Элди кыдырып, элдин көйгөйүн чечтиңерби? Негизи элдин көйгөйүн чечтиңерби? Элдин көйгөйүн чече албайсыңар. Чечпей келгенсиңер, эми кайра эмнеге келатасыңар? Элдин башын айландырып эле кайра эле добуш алып барып эле ошо креслоңорго жармашып каласыңар да силерчи. Элдин бир көйгөйүн, нормальный көйгөйүн чечпедиңер. Анан кийин мынагы эң көйгөйү деген Кыргызстанда азыр бензин кымбаттады. Биринчиден. Андан кийин продукта, андан кийин свет. Эмнесин чечтиңер? Эмнесин кыйраттыңар? Айткылачы. Анан суулуу жерде жашайбыз. Мына Кыргызстан негизи суулуу жер. Дагы сууну биз сатып ичебиз. Айыл жергелеринде дагы бардыгы учечик болуп калды, туурабы? Сатып иче турган болдуңар. Сатып ичебиз. Силер эмнени кыйраттыңар? Мындай элди кыдырып дегендей, айылдарды кыдырып, элде кандай көйгөй болуп атат, карапайым элде деп бир кыдырбадыңар да. 5 жылдын ичинде ошо креслодо жаттыңар да, чалкалап жаттыңар дагы. Эми уялбай кайра добушуңарды коюп атасыңар да. Мындай кичине бет деген чымырайбы, бет деген мындай барбы, уяласыңарбы дегисилерчи. Анан кийин дагы кайсы мыйзамдар иштебейт айтайын, мына пасояны мыйзам иштебейт. Карапайым, жөнөкөй үй бүлө, көп балалуулар кыйратып дагы пасоя албай эле келатат. 100%га гарантия берем муну. Анан кийин мына алименти мыйзамы дагы иштебейт. Барсаң, атаңа бар, энеңе бар, о нормальный мыйзам иштебейт. Ол алименттин неме кылгандары дагы отурат, креслодо жөн эле отурат, айлык алып отурат. Силер ошо элдин көйгөйүн чечип бере албадыңар. Эми эмнеге келатасыңар? Алдыгы жаштарга, жаңы келем дегендерге орун бошотуп берип койгулачы. Может элдин көйгөйүн чечип береттир, баргандан кийин президентибизге жеткирип береттир. Айтор жогору жака жеткирип элдин көйгөйүн чечип береттир, Жаштардан бир жаңы келгендерден үмүт кылып атат эл. Анан силер эмнеге келатасыңар? Мен ойлонуп элебич, оюма жетпейм да, эмнеге келатасыңар? Эч эле жер. Анан кийин жанагы аз айлыкта иштегендер, кара жумуш кылып иштегендерге азыркы заман өтө оор болуп калды. Өтө оор. Жалгыз бой энелерге, көп балалууларга негизи эле өтө оор болуп калды. Себеби бардык жактан мынандай кысып таштады. Бардык жактан кымбатчылык болуп кетти. Атаңардын башына келатасыңарбы?